Ойбой, пай. Мына өзіміздің қырғыздың жігіті тез қабардың мобилдік тіркемесін ашып қырғыз еліне қызмат қыламын деп тұрған кез екен. Пай. Өте сонун. Ассаламу алейкум туғандар, чынында өте сонун жаңылык. Биздин туғаныбыз Тез Кабар каналынан Тез Кабар мобилдик приложение ачып жатат. Бул жакта сиздер эмне бар десеңиздер, бул жакта бардыгы жеңил өздөштүрүлгөн. Бүгүнкү күндө чында дүйнө күндөн күнгө өзгөрүп барат. Мурун базарлардын бардыгы көчөгө чыккан болсо, азыр бардык платформа уюштурулуп, бардык нерсе телефонго онлайн отуруп жатат. Ошон үчүн сиз бул тиркемеде бардык өзүңүздүн товарыңызды сатсаңыз дагы болот, алсаңыз дагы болот. Анан эң негизгиси бул өзүңүздүн кыргыз уулдун тиркемеси. Мен ойлойм, бул приложенияда көп келечеги бар. Кудай буюрса, күндөн күнгө интернет өзгөрүп баратканга жараша, онлайн заказ берип баратканга жараша, Кудай буюрса ушул жактан сиздерге сөзсүз бул приложениянын пайдасы тиет. Ошондуктан тездеткиле, тез ушул приложенияны телефонуңарга скачивать этип, жана башкаларга дагы тараткыла. Ойбой, билимшектин айтканын аралашты онда. Мына билимшекке окшоп, товарды алганда дагы, сатканда дагы бардык түрүн кызмат кылам, иштейм, бизнес кылам, өнүгөм, өсөм десеңиздер, анда дал ушул Тез Кабардын мобилдик тиркемесин көчүрүңүздөр. Мына билимшек айткандан кийин менин айта турган дагы бир нерсем бар. Эң негизгиси биздин Кыргызстандын ичиндеги рынокто жүргөн көптөгөн мобилдик тиркемелер, булар чет элге элдик, чет өлкөнүн тиркемелери. Кыскасы силер ошол тиркемени колдонуп, канча акча салсаңыздар, бардыгы чет өлкөгө өчөт. Ал эми бул Тез Кабардын мобилдик тиркемеси дал ушул Кыргызстандын ичинде кыргыз элине кызмат кыла турган тиркеме, өзүбүздө калат, өзүбүздүн Кыргыздын нукура жигитинин тиркемеси. Сөзсүз өзүбүз колдойлу, Кыргызстандыбыз өнүгөсүн, керек болсо биз өзүбүздү колдоп отуруп, бул тиркеме дүйнөлүк тиркемеге айланат деген ишенич да бар. Буюрса, Өзүңүз да бир-эки маалымат берип койбойсузбу? мына ушундай, урматтуу биздин көрүүчүлөр, жалпы мекендештер, биздин тиркеме сиздер үчүн кызмат кылат. Бул эми интернеттеги онлайн базар, marketplace, мобильное приложение же мобилдик тиркеме деп аталат. Сиздер Play Market'ten же болбосо iPhone'дор үчүн App Store'дон Тез Кабар деп англисче же кыргыз тилинде да издесеңиздер, биздин мобилдик тиркеме чыгат. Ошону көчүрүп аласыздар дагы, анан онлайн базарды сатуу муктаждыгы болсо, сатып алуу муктаждыгы, издөө муктаждыгы болсо, биздин ошо онлайн базар, marketplace мобилдик тиркемебизден издеп же сатып ушундай мүмкүнчүлүктү пайдалансаңыздар болот. Атаклуу мырза, негизи бардык нерсени реклама кылса болобу же кандайдыр бир фильтрлер барбы силерде? Бизде албетте фильтр коюп атабыз. Койдук. Фильтрлер бар. Ал жерде эми адамдын акылына сыйбаган бир туура келбеген, шариятыбызга, мыйзамга туура келбеген бир товарларыны, адамдын ден соолугуна зыян келе турган бир товарларыны, өндүрүштөрдү жарнама кылууга болбойт. Мыйзам тыюу салган товарны мыйзам жарнама кылууга болбойт. Андан сырткары дагы бир жанагы массаждык кызмат бу деген акылга сыйбаган кызматтарды чыгарууга болбойт. Биз аны сөзсүз түрдө фильтр аркылуу көзөмөлдөп чыгарбай, ушинтип фильтрлеп турабыз. Баракелде. Бул жерде дагы мисалы жана айыл чарба мисалы болуп атпайбы? Кээ бир бизнесмендер мисалы оптом нерселер издейт да. Мен ойлойм да, бул жакка да ошолорду киргизсе болот. Мисалы бирөөнүн көлдө 10 тонна алмазы бар. Мисалы жарыяга менде ушундай объем алма бар. Же болбосо балким мейли кээ бирлер мал базардан малын сата албайт. Бирок ошол мисалы уyu болсо же багылган кою болсо, атайын согумдар болсо, ошолорду да киргизсе болобу же бул только ушундай бытовой техника же кийим ушундай нерселерге эле каралганбы? Бул адамдын турмуш тиричилигине байланышкан бардык тармакты жарнамаласа болот. Мисалы мал жандыгы болсо, мал жандыгынын, жаныбарлардын түрдүүсү. Айыл чарба. Айыл чарбасында мисалы эгин тиген, мөмө жемиш, жер жемиш, дан эгиндер болсо, эмне товар болсо жарнамаласа болот. Кыймылсыз мүлк, үй, батир, жер, коммерциялык имарат жана башка бүт баарын жарнамаласа болот. Андан сырткары өндүрүштөр мисалы, өндүрүштүн түрдүү тармагын, курулуш материалы болобу, кийим кечек, тамак аш, кафе, ресторан бүт баарын жарнамаласа болот. Ал эле эмес, телефондорду дагы жарнамаласа болот. Ал эле эмес, кино, жаңы чыга турган кинолордун дагы рекламасын берсе болот буюрса. Келечекте дагы элдин суроо талабына ылайык баягы менюларды өзгөртүп, толуктоолорду киргизип атабыз.
өзгөрүүлөр болуп турат. өзгөрүүлөр болуп турат. Машалла. Алла разы болсун. Ошон үчүн тез кабар менен тездеткиле. Товарыңарды тез сатасыңар, издегениңерди тез табасыңар. Тез кабар ар дайым тездетип берет. Тезирээк көчүрө алыңыздар. Пай.